Bilesizби, Allah эмне үчүн чиркейди жараткан? Көпчүлүк ойлошот, чиркей жөн гана тынчыңды алган жаныбар деп. Жок, ал улуу жараткан Аллахтын акылмандуулугунун эң кичинекей, бирок эң терең белгиси. Аллах Кур'ан-ы Каримде ушинтип айткан. Чындыгында Аллах чиркей же андан чоңураак нерсени мисал келтирүүдөн уялбайт. Бакара сүрөсү 26-аят. Чиркей көзгө көрүнбөгөндөй кичинекей, бирок анын денесине терең карасаң, Аллахтын чексиз кудуретин көрөсүң. Бул жаратылуу акыл жетпес сырлардын кутучасы. 350 миллион жылдан бери жашап келет. Кызыгы, канды ичкени ургаачысы. Ал эми эркеги өсүмдүктөрдү чаңдаштырат. Эгерде чиркейлер жок болсо, какао дарагы чаңдашпай калмак. Суулар булганмак. Анткени алардын личинкалары аны тазалайт. Жана канаттуулар жоголот. Алар чиркей менен азыктанат. Демек, бир кичинекей чиркей жок болсо, бүтүндөй жаратылыштын тең салмактуулугу бузулат. Анын жүздөгөн көздөрү, кан жытын сезген органы, 48 майда тиши жана 6 миздүү хоботу. Бул Аллахтын акылмандуулугунун белгиси. Адам көңүл бурбай тепсеген ушул майда жандык Аллахтын улуу акылмандуулугунун тирүү далили. Эми болсо менин баракчама каттал, билгеликте ыйманыбызды бекемдейли.